Атым Зейнеп, жашым 60-ка келип калды. Жашоонун ачуу таттуусун көрүп эл катары өмүр сүрүп келем. Бирок жүрөгүмдө үйгөн бир гана арманым бар. Бул менин келиним. Уулумду үйлөндүрүп, үй бүлө куруп берем деп жакшы үмүт кылдым эле. Бирок баары күткөндөй болбой калды. Келинибизди шаардан алдык. Өзү окуган, өз оюн билген кыз экен. Алгач уулум экөөсү сүйлөшүп, өз ара макулдашып алышыптыр. Бала бактылуу болсо болду, макулмун деп макулдугумду бердим. Ата-эне баласы үчүн баарына макул болот эмеспи? Той өткөрдүк, элди чакырып сый кылдык. Ал күндөрү жүрөк толо сүйүнүч бар болчу. Жакшы келин болуп, үй бүлөнү улап кетет деп үмүт кылдым. Бирок күн өткөн сайын башкача боло баштады. Келин үй иштерине анча аралаша берген жок. Эртең менен эрте турмак турсун, кээде саат 9-га чейин уктап жата берет. Кызым, тур, чай кайнатып кой, уулум жумушка шашып жатат десем, өзү жасап алат да деп жооп берет. Жүрөгүм түшүп калды. Үй бүлөдө аял киши очок ээси деп ойлочумун. Башында унчукпадым. Жаш үйрөнүп кетет деп ойлодум. Бирок күн өткөн сайын ого бетер күчөп баратты. Үй иштерин жасаса жаман көрүп калат. Кеңеш айтсам, сиз заманыңызда жашагансыз, азыр башка мезгил деп тик сүйлөйт. Уулум болсо ортодо унчукпайт. Кээде аялына болушуп калат. Апа, аны түшүнсөңүз болбойбу? Деп мага айткан учурлары да болду. Жүрөгүм канап, ичимден ыйладым. Айткан сөзүмдү туура эмес кабыл алат. Анан уулум айтып жамандайт экен. Бир күнү уулум келип мага, апа, келиниңиз сизден коркуп жүрөт, көп тийишпей эле койсоңуз деп айтып калды. Ошондо эле түшүндүм. Мен бул үйдө эне эмес, бөтөн болуп калганымды. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на О комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды туташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары Мой О тиркемесинде, баары сен каалагандай. Келин менин оюмду, тажрыйбамды угуп кое турган ниети жок. Үйдө өз эрежеси менен жашап калды. Меймандарды чакырсам, менин жумушум бар, мейманды өзүңүз тосуңуз дейт. Уулум жумуштан чарчап келсе да тамак даяр эмес. Андай учурларда мен туруп жасайм. Уулум ачка калбасын деп. Эң оор учур мен ооруп калган кезде болду. Жатсам, келиним кирип чыгып көңүл сурамак тургай сыртка чыгып кетти. Бир чыныч аял келип абалымды сурап койсо деле көңүлүм көтөрүлүп калмак. Мындай учурда балам бирдеме деп айтабы десем, ал таптакыр унчукпай калды. Тескерисинче келинге болушуп, мени жемелемей жагына өттү. Бул учурда чалымды эстеп көзүмө жаш алам. Бирде бакыт, бирде арман өмүрлөр өттү. Бирде жыргал, бирде кайгы көңүлдөр чөктү. Жаштык кезде кетирген бир кемчилигимди жалынамын унуткула күндөр кетти. Бул өмүрдө эне кымбат ошол билгеним. Мен жөнүндө сурап калса жакшы дегеним. Жүрөгү тугуп калса асыл энемдин. Дарттарымды, арманымды апам билбесин. Күнөөсү жок адам өмүр берчи энелерге ченебей алам. Душмандарым билсе билсин, көрө албастар күлсө күлсүн. Айыбымды жалгыз гана апам билбесин. Ойлогондо уктай албай, ушак сөзгө чыдай албай, бул өмүрдү кылып жүргөн жакшылыгым айт. Мен жараткан ийгиликтер сиздин дубаңыз. Өмүр сүрчү себепкерим кайгы капасыз. Мага кымбат энекемдин назик көңүлү.
чыдайсың, аны билемин. Көрүп жатам бул турмуштун агын карасын. Негизгиси жаман жагым апам билбесин. Жүрөгү тазада өмүр берчи энелерге ченебей Алла. Душмандарым билсе билсин, көрө албастар күлсө күлсүн. Айыбымды жалгыз гана апам билбесин. Ойлогондо уктай албай, ушак сөзгө чыдай албай, бул өмүрдө кылып жүргөн жакшылыгым айт. Душмандарым билсе билсин, көрө албастар күлсө күлсүн. Айыбымды жалгыз гана апам билбесин. Ойлогондо уктай албай, ушак сөзгө чыдай албай, бул өмүрдө кылып жүргөн жакшылыгым айт. Зарыгып күткөн жалгыз балабыз эч нерсени чече албай келинимдин көзүн карап калат деп ким ойлоптур? Чалымдын жайына барып, бул нерселер тууралуу бир нече жолу айтып, көз жашымды төгүп келгем. Мени терең ойлонткон нерсе азыркы жаштардын ата энеге болгон мамилеси. Мен өзүмдүн кайненемди апамдай көрчүмүн. Каардуу болсо да улуулугу бар эле. Айткандарын угуп, кеңешин тыңдап чоңойгонбуз. Азыр болсо өзүм билем деген доор башталгандай. Улууну урматтоо, кичүү болуу бара-бара жоголуп бараткандай сезилет. Кээде отуруп ойлоном, ушул баламды тастаңдаган келиним окутуп башын айлантып алдыбы деп. Себеби апалап жаныман чыкпай, бир айтканымды эки кылбай жүргөн балам минтип бир катындын айынан өзгөрдү да калды. Эмне кылсам болот? Жек көрүү күндөн күнгө күчөп баратат. Кантип бул нерсени жолго салсам болот? Окуя чыныгы турмуштан алынды. Сиздин дагы бизге бөлүшөөр сырыңыз болсо, кабарлашыңыз.